Саламатсыздарбы урматтуу ага эжекелер жана окуучулар. Анда Кыргызстандын көлдөрүнө саякат сабагыбызды баштайбыз. Балдар, баарыбыз автобуска түшүп, орундуктарга орун алып жайгашып, география предметине керектүү атлас, окуу китеп, жалпы эле окуу куралдарын даярдап, көңүл коюп, угуп жана жазуу менен бирге сапарга жол тартабыз. Анда кеттик. Балдар, силер суу жөнүндө макалдарды жана ырсаттарын билесиңерби? Анда төмөндөгү макалдарды улагыла. Суу өмүрдүн булагы. Суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор. Тоону ташты суу бузат, адамзатты тил бузат. Аккан арыктан кайра суу агат. Эл башы болгуча суу башы бол. Азаматсыңар балдар, силер макалдарды да, ырсаттарын да билесиңер деп ойлоймун. Анда бүгүнкү сабактын темасы Кыргызстандын көлдөрү. Сабактын максаты: балдар, силер Кыргызстандын көлдөрү боюнча маалымат аласыңар. Кыргызстандын көлдөрүн картадан аныктап, контур картага жазганды үйрөнөсүңөр. Сууну сарамжалдуу пайдаланууга тарбияланасыңар. Анда Кыргызстандын көлдөрү боюнча кыскача маалымат алабыз. Кыргызстанда көлдөрдүн саны 500дөн ашык. Көлдөр пайда болушу боюнча бөгөлгөн, чуңкурлардагы жана аралашма жол менен калыптанган болуп 3кө бөлүнөт. Анда балдар, атластан контур картага төмөндөгү көлдөрдүн эң ири көлдөрүн контур картада кайсыл жерде жайгашканын аныктап жазып алабыз. Анда баштадык. Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл, Сары челек, Ай көл, Кара токо көлү, Кылаа көл, Капкаташ көлү, Кара суу көлү, Кулуун көлү, Таш булак көлү, Көл суу көлү, Көл Үкөк көлү, Көл Төр көлү, Ала көл, Мерспахер көлү, Сары көл, Жуукчак көлү, Өкүргөн көл, Жашыл көл, Кашка суу көлү жана Бешташ көлү. Балдар, силерди мен контур картага төмөндөгү көлдөрдү жазып алды деп ойлоймун. Анда биз Ысык көлгө келип жеттик. Ысык көл боюнча маалымат алабыз. Ысык көл биздин Кыргызстандагы эң ири жана Кыргызстандын бермети болгон көл болуп эсептелет. Көл Ысык көл облусунда орун алган. Түндүгүнөн Күнгөй ала тоосу, түштүгүнөн Тескей ала тоосу курчап турат. Жана көлгө жайкысын көптөгөн туристтер келип эс алып кетишет. Ысык көл узундугу 182 километр, туурасы 58 километр, аянты 6236 километр квадрат. Көлөмү 1738 километр куб. Эң терең жери 668 метр. Суунун туздуулугу 5,8 промил. Суу топтоочу аянты 15,844 километр квадрат. Куйган дарыялары 80ден ашык. Көлдүн деңиз деңгээлинин бийиктиги 1607 метр. Анда Ысык көл боюнча да кыскача маалымат алдык. Кийинки көлгө сапар тартабыз. Анда кийинки көлгө да келип жеттик. Бул көл Соң көл көлү. Соң көл көлү силер көрүп тургандай эле эң өзгөчө көлдөрдүн бири. Бул Нарын облусунда орун алган. Айланасын баарын тоо курчап турат. Жайкысын көлгө көптөгөн туристтер келип эс алат. Көл боюнча маалымат алабыз кыскача. Соң көл Тянь-Шань тоолорунун кооз көлү болуп саналат. Соң көл деген сөз акыркы көл деген маанини билдирет. Ал Нарын облусунун түндүк батыш бөлүгүндөгү Соң көл тоо менен Молдо тоо кыркаларында жайгашкан зор өрөөнчөдө орун алган. Деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн узундугу 29 километр, ал эми туурасы 18 километр. Тереңдиги 22 метрди түзөт. Бул көл Кыргызстандагы эң ири ичүүчү суу топтолгон жай болуп саналат. Көлдүн бетинин аянты 278 километр квадрат. Соң көлдүн
суу топтолгон, агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Соңкөл дарыясы агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Анда балдар, биз Соңкөл боюнча да маалымат ала алдык. Кийинки көлгө сапар тартабыз. Кийинки көлгө да келип жеттик. Кийинки көл бул Чатыр көл. Чатыр көл Нарын облусунун түштүк аймагында орун алган көл. Бул көлдүн айланарын көптөгөн бийик тоолор курчап турат. Жана бул көл башка көлдөрдөн айырмаланып, балык жашабайт. Анда Чатыр көл боюнча да маалымат алалы. Чатыр көлүн көркүнө чыгарган, баш аягына жетпей созулган Торгар тоо кыркалары түштүктө созулса, аны түндүгүнөн ат башы тоолорун түгөнгүс кыркалары курчайт. Андагы мөңгүлөрдөн ээрип аккан мөлтүр тунук кашка суулар жерден сызылып чыккан булак сууларына кошулуп, Чатыр көлгө тынымсыз куюп, көлөмүн толтуруп турат. Жалпысынан алганда көлгө 50ден ашуун суулар куят. Алардын ичинен тынымсыз көлдүн толтурган Көк аргын, Муз төр, Таш булак, Муз бел, Айрык, Үч булак суулары бар. Чатыр көлдүн узундугу 23, туурасы 11 километрге созулуп, аянты 170 чарчы километр. Көгөргөн көлдүн күзгүдөй чагылган аймагын түзөт. Анын тереңдиги 17 метрден баштап 19 метрге жетет. Анда балдар, Чатыр көл боюнча да маалымат ала алдык. Кийинки көлгө сапар тартабыз. Кийинки көлгө да келип жеттик. Бул Сары Челек көлү. Сары Челек көлү Жалал-Абад облусунда орун алган. Сары Челек көлү боюнча да маалымат алабыз. Сары Челек көлү Тоскол, Тоскол ата, Чаткал кырка тоосунун, Ат ойнок кара кырка тоонун такалган жеринде Кожо ата суусунун алабында жайгашкан. Аксы районунун аймагында. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 1873 метр бийиктикте. Узундугу 7,5 километр. Эң жазы жери 2280 метр. Аянты 4,92 километр квадрат. Эң терең жери 234 метр. Тереңдиги боюнча Кыргызстанда экинчи орунда, Ысык көлдөн кийинки. Көлдүн жээги көбүнчө тик, жардуу, булуң буйткалуу. Сары Челек жер титирөөдөгү эбегейси зор көчкү өрөөндүн таманында бөгөп калганда пайда болгон. Ошондуктан көлдүн формасы тоо өрөөнүнүн формасы кайталап узатасынан жатат. Көлгө Сары Челек суусу куюп, андан Тоскол суусу агып чыгат. Көлдүн түбүндөгү жаракалардан булактар чыгат. Сары Челек көлү боюнча да балдар кыскача маалымат алдык. Кийинки көлгө сапар тартабыз. Кийинки көлгө да келип жеттик. Бул көл Мерсбахер көлү. Мерсбахер көлү мөңгүлөрдүн арасында жайгашкан, Ысык көл облусунун чыгыш тарабында орун алган көл болуп эсептелет. Көл боюнча да кыскача маалымат алабыз. Мерсбахер көлүнүн аянты 4,5 километр квадрат, тереңдиги 60 метр, узундугу 4 километр. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3304 метр. Ысык көл облусунун чыгышында түштүк эңилчек мөңгүсүнүн аймагында орун алган. Биз көрүп тургандай эле, бул көл мөңгүнүн арасында жайгашкан көл болуп саналат. Анда балдар, биз көл боюнча көптөгөн маалыматтарды ала алдык деп ойлойбуз. Анда бүгүнкү сабакты бышыктап, блиц суроолорго жооп беребиз. Кыргызстанда канча ири көл бар? 11. Көлдөр пайда болушу боюнча канчага бөлүнөт? 3-кө. Ысык көлдүн аянты 6236 километр квадрат. Соң көлдүн аянты 278 километр квадрат. Чатыр көлдүн аянты 170 километр квадрат. Сары Челек көлүнүн аянты 4,92 километр квадрат. Анда балдар, биз үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма контур картага көлдөрдү жазабыз. Кыргызстандын көлдөрүн картадан аныктап, контур картага жазуу жана китептен төмөнкү теманы окуп келүү. Биз сабагыбызды аяктадык. Баардыгыбыз автобустан орун алып, кайра өз аймагыбызга кайтабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Биздин бүгүнкү саякат сабагыбыз аяктады.